Күндүн маанилүү жаңылыктар менен Жалбырак ТВ каналынын Күн бүгүн программасы. Сиздер менен мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Жарандык коом саясий куугунтук менен камалгандарды бошотуу талабын коюшту. Зилалиев дагы чуу жаратты. Укук коргоо органдары ал айткан бомбаны таппай убара. Текебаевдин жактоочулары Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылды. Алар жогорку сот мыйзамсыз чечим чыгарды деп эсептешет. Нарын шаарында Дарыяга жакын жерде жашаган үй бүлөнүн 5 жаштагы баласы үйдүн жанындагы жардан учуп кетип каза болду. Каза болгон баланын ата-энеси ичимдик ичип алып, баласын жоктошкон эмес. 5 жаштагы бала сыртка чыгып, үйдүн жанындагы 7 метрлик жардан учуп кетип ташка кулаган. Тоңуп калган наристенин денесин милиция тапкан. Үй бүлө социалдык муктаждардын катарына кирип, атайын тизмеде турчу. Түркияда кыргызстандык келин 12 жылга эркинен ажыратылды. Мындай чечимди Анталиянын Манавгат райондук 1-соту чыгарганын Азаттык жазып чыкты. 34 жаштагы кыргызстандык келин буга чейин 31 жаштагы түрк жаранын бычак менен сайып өлтүргөн деген шек менен кармалган. Окуя быйыл март айында Манавгат районунда болгон. Сотто айтылгандай, кыргызстандык келин түрк досунун унаа оңдогон устаканасына келген. Чогуу тамактангандан кийин экөөнүн ортосунда чыр чыгып, келин столдогу бычак менен досун бир канча жолу сайган. Күбөлөр полицияга кабар берип, ишти Манавгат райондук прокуратурасы тергеген. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Дүйшөнбек Зилалиевке кылмыш иши козголду деген маалымат чындыкка коошпойт. Бул тууралуу аталган фонддун маалымат катчысы Махабат Мансурова биздин каналга билдирди. Анын айтымында Зилалиев 24 ноябрь күнкү алгачкы иш күнүндөгү окуя тууралуу көрсөтмө берүү үчүн тиешелүү органдарга чакырылган. Белгилей кетсек, буга чейин интернет булактарында Зилалиев курсант кызга "Девушка, вы просто бомба" деп айтканы тууралуу маалымат жазылган. Андан соң кыз УКМКга арызданып барган айтылган. Көп узабай УКМК инаугурация күнү бомба тууралуу жалган маалымат тараткан факты боюнча кылмыш ишин козгогондугун маалымдады. УКМКнын маалыматында Ички иштер министрлигинин академиясынын курсантынын айтымы боюнча жардыруучу зат тууралуу маалыматты мамлекеттик мүлк фондунун жетекчиси Дүйшөнбек Зилалиев айткан деп жазылган. Бирок Зилалиев кадимки жардыруучу каражат тууралуу эмес, курсант кыздын формасына сын айтканын, ал кыз туура эмес угуп алган же таарынып, мага жалаа жаап жатат деп билдирген. Мындан тышкарага карата машина тууралуу дагы талкуу жүрүп жатат. Эки учур тууралуу өзүнөн маалымат алууга мүмкүн болбоду. Айта кетсек, Зилалиев ушу тапта президент Сооронбай Жээнбеков менен Өзбекстан мамлекетинде иш сапарда жүрөт. Мекеменин маалымат катчысы Зилалиевдин окуясы тууралуу түшүндүрмө берди. Машина боюнча болсо, ал машина Кытай компаниясына таандыгын Дүйшөнбек Зилалиев аны деген СМИден эле билди. Водитель ошол күнү жок болчу. Биякта биринчи иш күнү болуп атканына байланыштуу машина берилек болчу да, мамлекеттик мүлктөнчү. Анан помощниги, жардамчысы деген досунан машинасын айдап турайын деп алган. Бирок ал ошол машина кимдики экенин жаңы биздин председатель билген эмес, төрага. Жардамчысына выговор берилди, строгое дисциплинарное взыскание. Ал да ошо эскертүү алды. Кыргыз тарыхында оппозициялык саясатчыларга жана сөз эркиндигине болуп көрбөгөндөй саясий куугунтук Алмазбек Атамбаевдин президенттигинин учурунда күч алды. Мындай пикирин өлкөнүн бир катар саясий ишмерлери жана оппозициячылары айтып келишет. Бул жагдай мындан ары дагы уланып, Кыргызстандын демократиялуу өлкө деген атына доо кетпеси үчүн мындан ары жаңы президент Сооронбай Жээнбеков мамлекетти мыйзамдуу талаага кайтаруусу керек деген кайрылуу талаптар анын дарегине жолдонууда. Теманын уландысы төмөнкү сюжетте. Кыргызстандын тарыхында оппозициячыл саясатчылардын массалык түрдө саясий туткунга алынып камалышы Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин учурунда болду деп ар бир экинчи саясатчы айтып келет. Өкүнүчтүүсү, алардын биринин да күнөөлөрү далилденбеген. Телефондук сүйлөшүүлөр менен оппозициячыларды акмалоо УКМКнын болгон кылаар иши болуп, бул кеткен бийликтин бетине жабылган кара чиркөө болду дешет айрымдар. Коомчулуктун бардыгы билет, ал жыйма кишинин бардыгы эч кандай далилдер жок эле.
жазылып алынган жашырын аңдып тыңшап жазып алынган материалдарды курап монтаждап жасалган материалдарды дүйнөлүк практикада алар далил катары кабыл алынбайт. Бирок биздин Атамбаевдин режими учурундагы Атамбаевдин чөнтөк соттору ал далил катары кабыл алып, азыр 20-дан ашык киши саясий туткун катары отурат. Көрүнүктүү саясатчыларды камакка алуунун амалы да кылдат аткарылган. Шайлоо алдында аларды жок кылуу менен гана максаттарга жетишмек. Эң негизгиси күнөөлөрү далилденбегендигине карабай, соттор мыйзамдарды одоно бузуу менен камоо чечимин чыгарышканына коомчулук күбө дегендер арбын. Прежде всего, с юридических позиций, все эти обвинения, судебные решения, они не были основаны на законно добытых доказательствах. Это первое. Это было очевидно. Потому что, когда мы стали изучать, мы просто пришли к выводу, что и квалификация их действий была тоже неправильна. Отсюда вывод. Я не хочу все эти доводы приводить. Отсюда вывод, что осуждение было незаконным. И таким образом, почему это делается? Почему? Просто для того, чтобы запугать перед выборами, понимаете? Вот это все подготовлен был такой сценарий для того, чтобы выиграть любой ценой у оппонента. Вот и все. Оппозиция лидери Өмүрбек Текебаев Атамбаев үчүн эң таасирдүү күч эле. Андыктан алдыдагы негизги саясий өнөктүктү, андан жолун тазалоо аракетин мыйзамсыз ишке ашырды. Тез арада жалаа менен камакка алды. Бирок бул Текебаевке саясий жактан чоң утуш алып келди, дейт коомдук ишмер Феликс Кулов. Ему не дали выступить в Верховном суде. Это первое. Здесь было нарушено его право. Почему? В Конституции записано, что он имеет право на любой стадии судебного процесса обращаться. Конституционное право было нарушено быть выслушанным в суде. Это первое. И боялись просто его публичной речи для того, чтобы он хотел, видимо, осудить, дать политическую оценку. Этого боялись. Уже этот факт говорит о том, что сама система обвинений, она страдает. Исходя из этого, мы можем сделать вывод, что и это дело тоже было политически ангажировано. Саясий куугунтук менен камакка алынган чечимдер бийликтин түздөн түз көрсөтмөсү менен ишке ашты деген пикирлер арбын. Ал гана турсун, саясатчылардын өздөрү эле эмес, алардын жакындары да жабыр тарткан учурлар жок эмес. Сот системасын жана укук коргоо органдарын колдонуп атышат да, ошон толугу менен өздөрүнүн колунда каалагандай кылып бийлеп каалаган адамын. Эми ал президент өзү деле, экс-президент өзү деле айтып атпадыбы? Эскертип баарын эле айтып атпадыбы? Камайбыз, интебиз, тигинтебиз депчи. Ошон үчүн бул жерде ушундай куугунтук болуп атат. Анан буга чейин экс-президент дагы өзү айтып келген, мына бир дагы Бакиевдин учурунда ушинтип эле адамдар жок болуп кетчи, биз анткен жокпуз, эч кимди куугунтук каалаган жокпуз депчи. Бирок мына акыркы мисалы Айда Салянованын иниси боюнча болгон мисалы окуя бул экс-президент мурунку айткан сөздөрүнө неметип атат десем болот да, кандай десем? Кыргызча. Ушу дал келбей атат десек болот да. Анткени менин оюмча бул нерсе дагы ушу саясатка байланыштуу. Учурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун мойнунда чоң милдеттер турат. Мурдагы бийлик кетирген кемчиликтерди ал жоюп, саясий куугунтукка алынгандардын ишин мыйзамдуу түрдө кайра карап чыгышы керек. Бүтүндөй эл ага алдыдагы 6 жылга ишеним артып турат, дейт Марат Иманкулов. Сооронбай Шаричке кайрылат элем. Эми ал кишини адам катарында көрүп калган, билип калдык. Ал кишиге абдан чоң оор наследство калды да эски бийликтен. Эми бул киши ошол жерде азыркы көп проблемалардын баарын ал кишинин мойнунда турат азыр. Ошол кишиден зависит этет, кандай чечет. Мен ойлойм, ал кишиде көп үмүт бар азыр, коомчулукта да үмүт болуп атат, саясатчыларда үмүт болуп атат. Ошол киши элди ынтымакка, биримдикке алып келип, ушундай болгон проблемалардын баарын чекесинен чечип, жана мамлекеттик коопсуздукту жалаң ушундай камоолор менен, ушундай куугунтуктоо менен чечебиз деген жаңылыштан арылат го деп ойлойм. Саясий туткундарды коргоо жана сөз эркиндигин коргоо комитеттери өлкөдө мыйзамдуулукту калыбына келтирүү боюнча биргелешкен резолюция кабыл алып, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдошот. Талаптары диктаторлук системди бузуу керектигин айткан адамдар темир тор артынан бошотулушу керек. Ысык көлдөгү пансионат жөнүндө өкмөт так маалымат бериши керек. Бул маселени депутат Кенжебек Бокоев билдирди. Ал чек ара маселеси толук чечилбей, талаш жерлер, анклавдар табышмак бойдон кала бергендигин айтты. Эл өкүлү Ысык көл пансионаты чуу жаратып жаткандыгын белгилеп, бул маселеде өкмөттүн ачык болуусун талап кылды.
Мен ойлойм, бир нече чечилбеген маселелерди чечип кетиш керек эле. Мен кече сурадым, Аксыдагы үңкүртөө эмне болду? Ушуга связкада сок маселеси жана башка анклавдардын маселеси кошо чечилдиби? Же бир эле ортодо койдон биз 92% кармата берип калып калдыкпы? Эми кече мен угуп атам, мынакей 4 пан сенатта бери берди деп. Кече эле 1,5 жыл мурун биз кыйкырганбыз. Кокуй мынакей алып койдук 4 пан сенатта. Биздин менчигибиз эми. А бүгүн кайра кармата бердикпи? Мен ойлойм, урматтуу Асия Сөзбековна, Мирлан Исакбекович өкмөттү чакырып бул жерден сураш керек. Ненин негизинде биз 4 пан сенатты аларга берип койдук деп кармат тиги өкмөт айтып атат. Кандай себеп буга? Ысык көлдө турган. Анан кийин ушуну мен киргизип туруп, өкмөт башчысы келип бизге түшүн. Атамекен парламенттик фракциясынын лидери Алманбек Шыкмаматовго байланыштуу соттук териштирүү иштери аяктай баштады. Прокуратура оппозициячыл саясатчыны 8 жылга эркинен ажыратууну сурады. Ал эми айыпталуучу Шыкмаматов өзүнө коюлган күнөөнү оппозициялык ишмердүүлүгү менен байланыштырып келет. Анын айтымында кылмыш иши мыйзамсыз козголгон. Сот жүрүшүнө кабарчыбыз катышып келген. Ни налоги, ни таможня, ни айлчарба мамлекетти өнүктүрбөйт. Только право, только отсутствие правового нигилизма и только верховенство закона может быть основой для развития любого общества. Бийлик оппозициячыл депутат Алманбек Шыкмаматовду камоо үчүн 6 жыл мурдагы эсептөө палатасында өткөн тендерди таап чыкты. Кылмыш иши Алманбек Шыкмаматов экс-президент Алмазбек Атамбаевдин саясатын сындап чыккан соң козголгон. Мамлекеттик айыптоочулар аны 8 жылга эркинен ажыратууну сурады. Подводя итоги сказанного, прошу уважаемый суд признать виновным Шыкмаматова Алманбека Насыркановича по статье 30 часть 3, 4 и статьей 303 части 1 Уголовного кодекса Российской Республики и назначит по этой статье 8 лет лишения свободы с отбыванием меры наказания в исправительных колониях усиленного режима, конфисковать принадлежащее имущество Шыкмаматова в доход государства, лишить права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком 3 года. Меру пресечения изменить, взять под стражу из зала суда. Алманбек Шыкмаматовго 2011-жылы өз ара сүйлөшүп алып, кызматтык автоунаа сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан. Кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган. Аялынын автоунаасын базар баасынан кымбат сатып, мамлекетке $3000 зыян келтирди деген айып тагылууда. Бирок сот башталгандан бери 40га жакын күбөлөр суралып, бардыгы Шыкмаматовдун ишке тиешеси жок экендигин айтып беришсе, андан сырткары тендер өткөрүүдө мыйзам бузулбагандыгын жана Шыкмаматовдун аталган тендерге катышпагандыгын тиешелүү документтер тастыктап турат. Сегодняшний процесс – это, как вы ни говорили бы, как вы ни думали бы, это явно носит политический мотив. Барат Люкс выиграл на основании тендерной комиссии. 2 протокола. Есть доказано, передоказано. Моей подписи нет. Я там не участвовал. Бедельбаев, Романова, Кангельдиев, Чормонов – все сказали, что Шыкмаматов не участвовал в тендере. Ну что еще надо, как еще надо доказать, что я не принимал решение, чтобы вот моя красавица продала машину в счетной палате, где я работаю? Кылмыш иши мыйзамсыз козголуп, ал тургай айрым күбөлөрдө Шыкмаматовго каршы көрсөтмө берүүгө мажбур кылгандыгын айрым күбөлөр сот залында айтып берген. Ал тургай тендерден утуп чыккан Барат Люкс фирмасынын кожоюну Али Юкселде алгач күбө катары чакырылып, Шыкмаматовго каршы көрсөтмө бербей койгондо, ага да кылмыш ишин козгоп салышыптыр. Мен бул өлкөгө инвестиция гана алып келген кишимен. Бул кылмыш иши саясий куугунтук экенинен менин да кабарым бар. Мени тергөө органдары 4 саат сурашты, шантаж кылышты, коркутушту. Алар Шыкмаматовду камаганга аракет кылышты. Бирок мен жалган көрсөтмө бере албайм. Ага адамдык абийирим жол бербейт. Сот башталгандан бери адвокаттар иште кылмыштын курамы жок экендигин бир канча далилдер, документтер менен тастыктап беришти. Ага карабай сотту мыйзамсыз улантып судья Эрнис Улайбекке онго чукул ишеним көрсөтмө маселесин көтөрүштү. Адвокаттар аталган сот мыйзамдардын бузулушу менен тарыхта калаарын белгилешти. Обвинительное заключение сплошь состоит из намеренного искаженного смысла и содержания закона и домыслов следствия, единственной целью которой было искусственно создать признаки преступления, сфабриковать доказательства и совершенно незаконно обвинить моего подзащитного
Шыкмамат Алмамбет Насырканович, совершение преступления. Шыкмаматовго каршы улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы кылмыш жана жаза кодексинин 303 коррупция беренесин колдонушкан. Бирок акыркы күндөрү өлкөдө коррупция күч алып, 303 берене оппозициячыл саясатчыларды ооздуктоо үчүн гана колдонулуп калганын белгилүү саясатчы Адахан Мадумаров айтты. Коррупцияга каршы күрөшөм деген саясий менин каршылаштарымдын баары менен күрөшүмдү улантам деген сөз бул. А эгерде сен мага каршы чыкпасаң, сен менин саясатымды колдосоң, сен менин куржунума каражат салып берип турган болсоң, билгениңди жасай бер. Мен сени менен жумушум жок. А эгерде эмнеге мындай болуп атат деген суроону пайда кылсаң, анда мен сени менен күрөшөм деген ишарат. Коррупция менен күрөшүү кош стандарттуулук менен жүрүп жатканы өкүнүчтүү дейт Алмамбет Шыкмаматов. Анткени буга чейин коррупция беренеси боюнча КСДПчы депутат Музафар Исаковго 14 гектар жер тилкесин мыйзамсыз саткан деп кылмыш иши козголуп жоопкерчиликке тартыла элек. Ага улай Максим Бакиевге тиешелүү жер тилкелери текейден арзан сатылып, мамлекетке 200 миллион сом чыгым келтиргендер шапар тээп, кызматтан кызматка көтөрүлүп жүрүшөт. Мындан сырткары атамекенчи депутаттар Манас аэропортундагы жүк түшүрүүчү логистикалык борбор баасынан 4 эсе кымбат сатылып алынып, мамлекетке 10 миллион доллар чыгым келгенин айтып чыгышкан. Ага ула жогорку нарын каскад кесин курууда 37 миллион доллар сарамжалсыз жумшалгандыгын айтып чыгышкан. Бул маалыматтарга укук коргоо органдары териштирүү иштерин жүргүзмөк тургай, тескерисинче айткандын оозу жаман болуп, Алмамбет Шыкмаматовго 158 миң сом зыян келтирди дешип, Курлай доомат менен камаганы жатышат. 8 жылга эркинен ажыратылган саясатчы Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетине кайрылат. Бул тууралуу юрист Таалайгүл Токтакунова билдирди. Юрист эл аралык уюмдарга кайрылуудан жыйынтык чыгат деп ишенет. Бул бизге маанилүү. Текебаев менен Чотоновго карата өкүм мыйзам бузуулар менен кабыл алынганы тастыкталса, бул иш саясий буйрук экени дүйнө жүзүнө белгилүү болот. Жоопсуз калбайт. Ал эми биздин бийлик ал чечимди кандай карай турганын убакыт көрсөтөт. Бирок мен президент Сооронбай Жээнбековдун реалдуу бийлик жүргүзөөрүнө жана эл аралык келишимдерге, эл аралык соттун чечимдерине көз жумбасына ишенем, деди Токтакунова. Кыргызстандык жаран Обид Абдураинов Орусияда 5 жылга эркинен ажыратылды. Аны ушул жылдын 12 апрелиндеги Санкт-Петербургдагы метродо болгон теракттан кийин кармашкан. Тергөөчүлөр Сириядагы согушкерлер менен тыгыз мамиледе болгондугун аныкташкан. Санкт-Петербургдагы терактты Кыргызстандын дагы бир жараны Акбаржон Жалилов ишке ашырган жана ошол терактта 16 киши менен бирге каза болгон. Ал теракттан кийин Орусиядагы тергөөчүлөр анын шериктерин издеп баштаган. Бишкектин Свердлов райондук прокуратурасы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция менен Бишкек архитектура ишканасынын кызмат адамдарына карата кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратурага барлады. Маалыматка караганда прокуратура архитектура курулуш талаптарынын ар кандай объектилерди курууда жер мыйзамынын сакталышын текшерип, Бишкектин Ауезов 6-1 дарегинде жайгашкан 6 кабат турак жайды курууда мыйзам бузуу фактылары табылгандыгын аныктаган. Анысы аз келгенсип имарат курулуп жаткан объектилердин тизмесинде катталган эмес. Курулуш ишин жүргүзүүдө эрежелер бузулган жана мүчүлүштүктөргө жол берилген. Көп кабат үйдүн курулушу уруксаат берүүчү документи жок аяктаган деген негизде Бишкек архитектура жана экотехинспекциянын жооптуу адамдары кызмат абалынан кыянат пайдаланган деген жүйөлөр коюлууда. Кылмыш иши козголуп, иш териштириле баштады деп айтылат прокуратуранын маалыматында. Клуб Кейжи сайтынын журналисти Ринат Тухватшин Samara.kg сайты жөнүндөгү макаласы үчүн УКМКга чакыруу алды. Чакыруу мамлекеттик каттоо кызматынын бүгүнкү маалымат жыйынынан кийин берилгенин жана журналист эртең барууга тийиш экендиги белгиленгендигин аталган сайт жазып чыкты. Белгилей кетсек, Клуб Кейжи сайты шайлоо алдында көз боюмчулук тууралуу иликтөө даярдаган. Анда мамлекеттик каттоо кызматындагы маалыматтар коомчулукка белгисиз Samara.kg сайтына көчүрүлүп, 1 ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы жазылган. Ал сайт үгүт өнөктүгүндө добуш берүүгө кимдин келип келбегендигин белгилеп турганы айтылган. Мамлекеттик каттоо бул макала боюнча бүгүн иликтөө жыйынтыгын чыгарып, сайттын үстүнөн УКМКга арызданарын билдирди. Журналист Тухватшин мамлекеттик каттоо кызматын Samara.kg сайтынын серверге жайгашканын атайлап жашырууга аракет кылып жатат деп сындаган деп айтылды маалымат жыйында.
Тепки жеген наристенин апасы ата-эне укугунан ажыратуу боюнча доо арызын аркага кайтаруу аракетин көрүп жатат. Бул тууралуу Атамекен парламенттик фракциясынын депутаты Наталья Никитенко жалпы жыйында көтөрдү. Анын айтымында баласын тепкен адам катуу жаза алышы керек. Себеби акыркы учурда балдарга болгон зомбулуктун көбөйүшү дал ушул кайдыгерликтен келип чыгып жатат дейт элекүлө. Мындан тышкары ал өлкөдө өз жанын кыйган өспүрүмдөр көп болуп жаткандыгына тынчсызданды. Никитенко акыркы убакта мындай учурлар көп катталып жаткандыгын айтып, бул багытта жумуштарды күчтөндүрүү, алдын алуу иштерин киргизүүнү сунуш кылды. Депутат балдардын маселелерин байкоого алуу үчүн ар бир мектепке психолог штатын ачууну демилгеледи. Я хочу попросить Министерство внутренних дел не оставлять вопрос, который вызвал очень большой резонанс в обществе, когда родной отец очень сильно, с большой силой пинал двухлетнего ребенка, своего сына. Я знаю, что его мать сейчас все претензии отзывает по лишению родительских прав этого человека, но тем не менее жестокость порождает жестокость. И таких случаев очень много. Это только один случай попал на камеру, попал в соцсети, вызвал такой резонанс. А сколько скрытого, о чем мы не знаем на сегодняшний день. Я считаю, нужно усилить работу. Сузак районуна караштуу Кара Дарыя айылында жашаган жубайлардын ортосунда 3 майып бала төрөлгөн. Алардын 3 баласы тең туаса майып төрөлүшүнүн себеби аялы менен күйөөсүнүн каны туура келбейт. Врачтар бул жубайларга ажырашуу сунушун дагы беришкен, бирок Гүлмир айымдын бир туугандары эч кимиси жок болгондуктан аны күйөөсү талаага таштаган эмес. Тагдырдын сыноосуна кабылган үй бүлө тууралуу кийинки сюжетте. Çay böyle gene aşırı bulup falan çay böyle koyun kardeşti. Гүлмира Жолчиева Сузак районунун тургуну, жашы 40-ка таяп калды. Гүлмира айым жолдошу менен турмуш куруп жашаганына 20 жылдан ашты. Ал ортодо түгөйлөр 4 балалуу болушкан. Алардын тун наристеси чарчап калса, калган 3 уулу туаса майып төрөлүшкөн. Мындай абал балдардын апасын түйшүккө салып, түн уйкудан ажыратып, жүрөгүн оорутса дагы ал балдар үчүн бардык кыйынчылыкка кайыл болуп жашап келет. Мынау судурук бот. Судурук болгондой багандай аз-маз кичине болот. Дары менен жашайт балдардын кыскасычы. Баш ооруга дары берем, судурукка дары берем. Ушундай эле күнүм ошодо кир жууш, бала караш. Күйөөмдү канча эле муну жардам. Балдарынын эң улуусу 18 жашта, ортоңкусу 15, кенжеси 7 жашта. Ичинен азап чегип, сыртынан билгизбеген Гүлмир айым көп учурда балдарын кароодо кыйналат. Ал күндүзү 2 уулун манежге отургузуп коюп, үйүлгөн кир кийимдерди колго жуйт. Мындай көрүнүш күндө кайталанып турат. Бул балдары отуруучу эски манеждагы 1998 жылга таандык экен. Ушу манеж эле болсо болду. Жазында алып чыкканды кыйналам, мен кыйынчылыгычы. Жазында көбүнчө кыйналам. Алып чыга албайм эшикечи. Коляска багындай чоң коляска дешкен багында чоң адамдар отурат го. Мына булам отура албайт. Беребиз деген мына койгом. Мында болуп турат да. Беркинде коляска болот го. Мындай сүздүрө турган кичинерээк. Ошондон алам доктам, ошондон койчу. Жубайлардын чоң уулу Расулбек бош убактысында чарбалык иштер менен алек. Көп учурда апасына жардамдашып, инилерине баш көз болуп турат. Мына отун агабыз. Көмү бечага жаңамын. Таныга отугабыз. Макабыз мындай. Мага кое. Нөйөн бар отсагам. Эне мен жаман берем. Гүлмира айымдын айтуусунда ал жолдошу менен эч кандай туугандык байланышы деле жок. Бирок туулган балдары тубаса майып чыгышы тагдырдын жазганы, турмуштун сыноосу дешет. Парламенттин бүгүнкү жыйынында КСДП фракциясынын депутаты Дастан Бекешев Бишкек шаарынын аймагында автоунаа үчүн айдоочудан акы алыш керек деп билдирди. Ал шаарда автомашиналардын көптүгү абаны булгап жаткандыгына байланыштуу түрдүү онкологиялык өпкө ооруларга кабылган адамдар көбөйөрүн белгиледи. Бишкекте катталган машиналарга балким көбүрөөк салык коюш керек. Анда көбү башка аймактарга каттата баштайт чыгар. Мындай болсо Бишкекке кирүү үчүн акы төлөтүү керек болот, деди Бекешев.
Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар.